Жылдыз Жолдошова Мекенчил партиясынын мүчөлөрүнөн кечирим сурады. Мурдагы депутат Жылдызкан Жолдошова жергиликтүү массалык маалымат каражаттарынын бирине маек берип жатып, Жапаровго болгон мамилесин жана сүйүү менен саясаттын окшоштугун айтып өттү. Ал саясатты сүйүүгө окшоштурат. Сен бир кишини сүйгөнүңдө ал кишинин эч бир кемчилиги байкалбайт. Саясатта деле ошондой фанат болуп каласың бир кишиге, андан кийин анан өкүнүп каласың. Мен эмнеге ушул кишини колдодум экен деп сүйдө кээде кечирип коюшуң мүмкүн, а саясатта кечире албайсың. Айырмасы ушунда, деди экс-депутат. Жолдошова президент Садыр Жапаровдун абактан чыгып, президент болуусуна түздөн-түз салым кошкон Мекенчил партиясынын көрүнүктүү өкүлү экендиги баарыбызга маалым, бирок башка өкүлдөр сыяктуу ал кызматка отурган жок. Тескерисинче Мекенчил партиясы алдыдагы шайлоолорго катышпайт деп Жапаров өзү билдирүү таратты. Ал үчүн партиянын мүчөлөрүнүн Жолдошова бүгүнкү маегинде кечирим сурады. Мен силерди түшүнүп турам, капа болбогула. Силерди колдонуп туруп таштап койгондой ачуу сезим жан дүйнөңөрдү ээлеп алды. Андай ойдон алыс болгула. Негизги максат Жапаров эркиндикке чыгыш керек эле. Ошол вазифаны биргеликте ишке ашырдык. Экинчиден, сени бирөө колдонуп калбаш үчүн эч качан чындыкты айткан өз позицияңардан тайбагыла, деди. Ошону менен бирге ал Мекенчил партиясынын мүчөлөрүнүн тарапташтарынан кечирим сурады. Мен ар дайым чындыкты айтам деген мурдагы депутат партиялаштары тарабынан эч кандай кызматка сунуш болбогонун жашырган жок. Сунуш болсо деле аткаруу бийлигине бармак эмесмин. Анткени мен жогорку кеңешке депутаттыкка барам, деди. Бирок азырынча кайсы партия менен барышы белгисиз. Булак Коом пресс. Депутат Мумбеков Матраимовдун артынан шимшилеп жүргөн депутаттарды оор күндө үн катпай койгонун итчилик деди. Жогорку кеңештин тарс этмей депутаты Рыскелди Мумбеков бажынын төрагасынын орун басары Райымбек Матраимов тууралуу кесиптештерине Супер ТВ каналына ачуу сын пикирин айтты. Райымбек Матраимовдун партиясына кирип, партиясы менен шайлоого баргандар кечээ митингге барышы керек болчу. Барса жигитчилик кылмак, барбаганы итчилик. Эгерде мен Матраимовдун партиясы мекеним Кыргызстан менен шайлоого барган болсом, кечээ митингге бармакмын. Бул менин жигиттик сөзүм. Анткени морал деген бар да. Кантип сен аны кыйын кезде таштап барбай коесуң? Кечээ эле ошонун көзүн карап, тизмесине кириши үчүн айланып жүрбөдүң беле? Бүгүн аны камакка алып атса барбай койгону туура эмес. Экинчи четинен Райымга дагы чала деген келет да. Жалаң Кудайдан жөө качкандарды партиясына чакырып алган да. Мына кечээ көргөздү да. Мурун эле Атамбаев менен Жээнбековду саткандар кечээ Райымды сатышпадыбы? Саткын саясатчыларды бир нерсени күтүштүн анчалык кажети жок. Негизи барып койсо болмок. Мына Табылды Тиллаев барды. Мен анын колун молодец деп кармагым келип жатат. Жакында бир топ депутаттар Атамбаевка киребиз деп жатабыз. Бул жерде саясат жок, бул адамгерчилик. Ал коррупционерби же миллионерби кеп анда эмес. Кеп сенин адамгерчилигиңде. Кеп сен ошол менен алака түзүп, партиясы менен саясатка аттандың. Анан ал киши абакка аттанганда сен акыйкат сөздү айта албай койдуң. Бул жигитчилик эмес, итчилик, деди депутат Мумбеков. 2017-жылы Бабанов президенттик шайлоо кампаниясынын жыйынтыгында 600 000 элдин добушун алганы ойлоп олтуруп биздин өлкөдө коом аябай эле жаман жакка өзгөрүлүп, эл адаттан тышкаркы акыйкаттан тайып калганын байкадым. Болбосо төмөндөгү Ташиев менен Бабановдун дебатындагы Бабановдун акыбалын көргөн любой нормальный адам түкүрүп салып басып кетиш керек эле. Ага добуш бермек турсун. Кантип эле ушул адам Кыргызстанды башкарсын? Мындайды жөн эле сөз менен айтып койгондо көпчүлүк адамдар көңүл деле буруп койбойт. Бирок акча үчүн ким экенине карабай добуш бергенибиз бул кыргыз элинин шорунун куруп калганы. Шорубуз куруп калганыбыз үчүн Хан сарайда кылмышкерлерди колдоп жатпадыкпы? Эгер биз туура сүйлөп, калыс мамиле кылып, келечекти ойлогон адекватный эл болсок, ошол 2017-жылдагы президенттик жарышта алдыңкы катарга чыккан үчөөсүн Жээнбеков, Мадумаров, Бабановдарды бардык жактан баалап тандасак, анда эле Мадумаров президент болуш керек эле. Бул талассыз чындык. Ал эми Мадумаровду кошпой Жээнбеков менен Бабановду ала турган болсок, анда Жээнбековдун президент болгону талассыз туура болмок. Ал эми Бабановду президент болот дешип добуш бергендер акча үчүн Кыргызстанды, кыргыз элин атүгүл ата энесинде сатып жибере тургандар экенин бүгүн байкадым. Себеби ушул дебатты мурда көргөн эмес экенмин. Бабанов тууралуу эч качан жакшы ойдо болгон эмесмин. Эгер ачыгын айтсам, себеби анын толгон токой былыктары болгон. Эгер биздин өлкөдө мыйзам так иштеген болсо, Бабановдун ал кылгандары жазага тартыла турган кылмыштар деп аталыш керек эле.
премьер болуп туруп Туркиядан тулпар алып келди, самолетко салып. Алигиче ага эч ким сүйлөй албайт. Кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланды деп так эле айтсак, жазага тартсак жарашмак. Кыйкырса да ошол убакта Калмаматов буюмду аты менен аташ керек. Бабановдун алып келген тулпары бул пара деп жакшы эле жан күйгөн байкуштун. Түштүктө Онадырда ачык эле улуттар аралык бөлүп жаруу, тескери чакырыктарды кылган Бабановдун айткандарынан эч нерсе таппаган логистикалык текшерүү жүргүзгөндөр бир болсо сабатсыз тупицалар же болбосо акча алып оозу майланып калгандар болуш керек. Президенттик шайлоодон өтпөй калса төңкөрүш уюштурат экен деген имиштер толуп кеткен. Эгер ошол сөз жалган болсо, анда Бабанов эмне үчүн Москвага качып кетет? Менин эсимден ушул убакка чейин эч кетпейт. Бабановдун биринчи интервьюсунда айткан сөзү. Себеби ошондо угуп алып шок болгом. Журналист суроо узатып жатпайбы Бабановго? Эмне үчүн бизнестериңизди Кыргызстанга эмес, Орусияга ачкансыз деп. Ошондо Бабанов эки көзүн ирмеп койбой, ойлонбой туруп: "Мен бизнес баштаган жылдар 1995-96 жылдар эле. Өзүңөр билесиңер, ошол убакта Кыргызстандын акыбалы кандай эле, өлкөнүн келечеги белгисиз болчу" деп жооп берген. Суроо берген журналисттен начар журналист экен деп ойлоп калгам. Эгер мен ошол журналисттин ордунда болгонумда Бабановго Кыргызстандын келечегине ишенбесең, покшегене президенттикке аттанып жатасыңбы деген экинчи суроо менин оозуна бир чабат болчумун. Өзүнө тиер сөздү билбей сүйлөп алган жактан Атамбаевга окшош экенин деп ойлоп калгам. Кантсе да үй бүлөлөрү менен катташып турушкан, сыныктан башканын баары жугат эмеспи? Мен бул өтүп кеткен окуяларды эмне үчүн жазып жатам? Биринчиден, бир күн оор, бир күн соо Бабановго ишенип болбойт. Кийинки президенттик шайлоодо өзүн коюп калыш деле мүмкүн. Ошол үчүн анын ким экенин билбегендер билип жүрүшсүн деген ой. Экинчиден, колунда жокторго, оорукчан адамдарга дайыма жардам колун сунган, коронавирус учурунда мен деген кыйындар кыла албаган чоң жумуштарды кылган Райымбек Матраимовду туш тараптан талап, каралап, каматып, атүгүл ден соолугуна да зыян алып келдик. Ал эми канча былыктары менен Бабанов арабызда жүрөт. Бирок ага эч ким сүйлөй албайт, иликтебейт, текшербейт. Бул нерсеге бир гана жооп бар. Бабановдун баардыгы тили кысык, мүмкүн бир убактарда акча алып койгондур. Адамдарды кантип колго алыш боюнча Бабановго эч ким жетпейт. Айдар Акаев, Максим Бакиев, Роза Апчеси болсо өзүнүкү болчу. Анан эле Атамбаев менен түз сүйлөшүп, түз байланышта ата баладай мамиледе катташып турган алакасы да болгон. Жээнбеков сүзүп коюп качып кетти эле, мына эми жаңы президенттин тилин таап жаткан эмиш. Президентибиз Отунбаева менен Бабановдон 10 чакырым алыс жүрсө экен деп Кудайдан жакшы эле тиледим эле. Эмне болорун мындан ары көрө жатарбыз. Шамурза Бөрүкулов. Кыргызстан Орусиядан учкучсуз учактарды С-300 үлгүсүндөгү зениттик ракеталарды алат. Бул эки өлкөнүн ортосундагы аскердик коргонуу кызматташтыгын улантуу алкагында ишке ашмакчы. Мындай документке Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун Орусияга ис сапарынын алкагында кол коюлганын мамлекет башчынын басма сөз катчысы Галина Байтерек маалымдады. Бул Орусиянын Кыргызстандын жана ЭАП менен ЖКУга мүчө өлкөлөрдүн тышкы чек арасынын коопсуздугун коргоого кошкон чоң салымы болот деп белгилеген Байтерек президенттин сайтындагы маалыматта. Президент Садыр Жапаровдун Орусияга ис сапарынын алкагында эки өлкөнүн коргоо жана коргонуу мекемелери 2025 жылга чейин аскердик стратегиялык өнөктөштүктү өнүктүрүүнү макулдашты. Мындан тышкары Кыргыз-Орус өкмөттөрү эл аралык маалымат коопсуздугун камсыз кылуу, айыл чарба продукцияларын жеткирүү, коронавируска каршы Орусияда иштелип чыккан Спутник 5 вакцинасын алуу, газдын жана башка күйүүчү майлардын баасы тууралуу сүйлөшүүлөр болду. Сапар алкагында орус тилин өнүктүрүүнүн мааниси тууралуу сөз болуп, Кыргызстандын аймактарында орус тилинде билим берүүчү 44 мектеп-интернат ачуу макулдашылды. Мектептер расмий Москванын көмөгү менен курулуп, анда орусиялык мугалимдер иштей турганы белгиленди. Садыр Жапаровдун 24-25 февралдагы Москвага барышы анын президенттикке шайлангандан берки алгачкы чет өлкөгө чыгышы болуп калды. Жапаров 10 январда мөөнөтүнөн мурда өткөн президенттик шайлоодо жеңип чыккан. Орозайым Нарматованын өмүрү коркунучта. Ага Садыр Жапаровдун тарапташтары 3 күн убакыт берди. Азыркы тапта Россия өлкөсүндө жан багып мигрант болуп жүргөн Орозайымга ар кандай коркунучтар болууда. Аны өзү тастыктап, атайын кайрылуу менен чыккан. Айымдын билдирүүсүндө ал Садыр Жапаровдун өз убагында ким экенин тастыктап, өткөн мезгилге саресеп салып берген. Бир кездеги Садыр Жапаров азыркы кезде ал кездерди унутуп,
көп кеткенин көпчүлүккө кулак түрдүртүп кулак кагыш кылган. Аял кишинин мындай сөзүнө Териккен Жапаровду колдогон эркек желдеттери Орус Айымдын желин чыгарганга белсенип жатышканын билдирип чыгышты. Бир аялга бир топ эркектер жаман сөздөрдү айтышты. Булак Бирге пресс.